Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir 'alna wa tammim bi khair. Сөзімді чексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болгон Аллах тааланысы менен баштагандан кийин сиздер менен дагы бир жолу буга чейинки баштаган долбоорлорубузга ылайык Атауқул айтық Ал-Арбаинат ар-Рифқа деген Көдөндүн кооздугу аттуу китептин баштаганбыз. Бул албетте бул китеп белгилүү устаздарыбыздын бири Тарык ибн Мухаммад Садар Али деген устазыбызга таандык, калемине таандык болгон китептин 21-чи Ал-Хадис Ал-Хади ва Ишрун 21-чи хадиске келип токтолгонбуз. Бул хадисте ар-Рифқу бил хадами бимураати машаихи ва ихтирамиха деген. Бул хадистин ошол баштардан алдын устазыбыз ошо өзүңдүн кол астыңдагыларга жумшактык кылуу, ырайым кылуу жана аларды дагы урматтоо деген тема менен башталган. Себеби дегенде бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хурайра разияллаху анху жеткизет. Ал-хадис ан Абу Хурайра разияллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به قد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل وإذا كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. Шындыгында бул хадисте Абу Хурайра разияллаху анху жеткизген бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейт. Ида сана али ахадикум хадимху таамаху дейт. Эгерде силердин кол астыңардагы кызматкерлерден бири тамак бышырып келген болсо дейт. Албетте бул пайгамбарыбыздын бул айтып аткан хадис пайгамбарыбыз ислам келгенге чейинки кулдар болгондугу, кулдар кызмат кылгандыгы жөнүндө хадис келип, андан кийин албетте ислам келгенден кийин бүт кулчулукту жоюуга исламдын эң чоң салымы кошкон. Мына ошондуктан көптөгөн аяттарда, көптөгөн хадистерде кул азат кылгандарды, бир кулду эркиндикке чыгаргандардын ажыр соо жөнүндө көптөгөн аят хадистер келген. Мына ошондой эле исламдын келиши менен бул дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандардын азат болуусуна жана бардык адамдардын эркин болуусуна эң чоң салым кошкон. Мына ошондуктан ислам бул эркиндиктин, кулчулуктун эмес, тескерисинче эркиндиктин дини болуп эсептелет. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бул хадисте ошол кол астындагы болгон кызматчыларга жакшы мамиле кылуу, жылуу мамиле кылуу жөнүндө пайгамбарыбыз кызыктырып буйруп өткөн. Мына ошол хадисте пайгамбарыбыз айтат: эгерде силердин колуңардагы кызматчыларыңардан бирөө силерге даам даярдап келген болсо, сумма жаа бихи, ал силерге аны даярдап кийин аны алып келген кезде, вакад валия харруху ва духанаху дейт. Анын ушундай баякыл биздин сөз менен айтканда, бул тамакты бышырып алып келгенде анын тамактын жылуулугу, ысыктыгы жана анын жаңы даярдап келген тамактан анын буусу чыгып турган абалда алып келген учурда дейт. Фалюқидуху мааху дейт. Аны өзү менен жана кошо отургузсун дейт. Фалиякул, ал аны менен кошо бирге тамак жесин деп айткан дейт. Ида кана таам ал-машфухан қалилан. Эгерде таам азыраак боло турган болсо, же башка бир коноктор болуп өзү чектелүү бир боло турган болсо, мына ошондой болгон учурда дагы дейт, фалияда фиятихи минху уклатан ау уклатейн дейт. Ошол алып келген тамактан бир тутум, бир эки тутум болсо дагы ага ошол ысык кезинде ага ооз тийгизүү деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул адебин үйрөткөн бул хадисте риwayat кылат. Бул хадисти чындыгында Абу Хурайраны билесиздер. Бул улуу сахабалардан бири, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң көп риwayat кылган сахабалардан. Мына ошону менен бирге эле бул сахабанын исламда эң акыркы жылдарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ыйман келтирип, пайгамбар менен чогуу болуп, пайгамбар менен бирге болгондугуна карабастан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эң көп хадис риwayat кылган хадистерден болуп эсептелет. Бул
Абу Хурайра разияллаху анхунун бир жолу пайгамбарыбызга келип, ошол пайгамбарыбыздан үйрөнгөн уккан хадистерин көп жаттай албай аткандыгын, көп эс тутумунун начарлыгынан пайгамбарыбызга арызданган кезде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайранын өзүнүн үстүнө кийген кийимин алдына жазып, андан кийин пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү дуасын окугандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол дон кийин Абу Хурайранын зейини ачылгандыгы, андан кийин эс тутуму жакшырып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эң көп хадис риваят кылган, сиз менен бизге жеткизген улуу сахабалардан бири болуп эсептелет. Ан сахаби аль-Жалил Абу Хурайрата Абдурахман ибн Сахр ад-Дауси. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Абдурахман ибн Ауф бул Абу Хурайранын толук аты. Абдурахман ибн Сахр ад-Дауси. Абдурахман Сахрдын баласы Абдурахман, Даусилик Абдурахман деген мааниде. Кал Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Иза санаа" дегенде, ал тагыраак айтканда, "Табаха ва аадда ли ахадикум", силердин бирөөңөргө ал тамагын даярдап, бышырып алып келген болсо. Хадим дегенден максат демек ал абдуху ау аматаху деген. Демек ошол кездеги кулчулук бар кездеги кулчулуктун ордундагы колунда кызматкерлердин бышырып алып даярдап келгендиги. Бул жерде дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде "Кад валият" дегенден максат وتولى باشر حره أي حر ذلك الطعام ودخانه دي وفي لفظ علاجه деген. Бул ошол тамакты ысык бышырып келген учурдагы тамактын чыгып аткан бул ошол тагыраак айтканда тамактын жылуусунда өзүнүн кол астындагы жардамчыларга да ошол тамактын ысыгында аларга дагы даам татырып, даам сыздырып, ооз тийгизүү адебин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге үйрөтүп атат. Себеби al-maqsud annahu qasa wa aada wa ajhada nafsahu fi sabili it'amihi. Чындыгында ошол кол астындагы кызматчысы анын ошол өзүнүн болгон бардык аракети менен ага атайын ошол кожоюнуна бышырып берген тамагы бир даамдуу болсо экен, желимдүү болсо экен деген болгон күчүн аракетин жасагандыгын дагы эске алып дейт. Бул жерден дагы бир кошумча айтып кете турган маселе, эми бул хадис ошол убакыттагы колунда кызмат кылган кулчулук ордундагы нерселерге айтыла турган болсо, азыркы учурдагы бул хадис жалпы эле кол астыбыздагы нерселерге, ал балким ушул эле бизге күн сайын тамак даярдап берип аткан жубайларыбызга деле, кол астындагы иштеп аткан балким кызматкерлери, ал кол эле эмес, кол эркин болсо дагы бирок кол астында алга карамагында даярдап берип аткан тамак бышырган поварлары болобу, бардыгына тиешелүү маселе бул. Демек, ал адамдын көңүлүнө карап, ал адамдын дагы ал кандай болгон күндө дагы инсан экендигин, анын дагы көңүлүн алып, ошол кылган эмгегин баалап, аны жанына отургузуп, аны бир болсо дагы даам сыздырып, ага даам тамак бергендиги бул исламдагы эң бийик адеп ахлактардын бири болуп эсептелет. Фал юқад дегенде ал-амру хуна лил истижабати лил вужуб ма ала маидатихи. Өзү ошо өзү отурган, өзү даярдаган дастарконуна отургузуп, фалиякул мин залика таами мааху, өзү менен кошо ошол тамактан ооз тийгизүү дейт. Демек бул жердеги айтылган хадисте кол астыбыздагы дегенде бардыгы, кызыбыз даярдап келеби, келини даярдап келген болобу, балким өзүнүн жубайы даярдап келген тамакты дагы өзүнө дагы ооз тийгизип ошол жерде тамак берүү дейт. Бул демек ар бирибизге, ар бир үй бүлөдөгү тиешелүү маселелердин бириdir. Бул жердеги биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нусият кылганда ликаунил хадими арфаqa nafsahu li ajlihi wa yatlabu minhu al-julus ma'ahu wa musharakatuhu wal jabran li khatirihi wa tatbiqan li nafsihi дейт. Бул жерде ошол адамдын дагы көңүлүн алуу, ошол адамга дагы маани берүү деген маселе турат дейт. Wa idkhalul farahi fi qalbihi wa 'iwadan an mashaqqatihi wa ta'bihi дейт. Анын ошол кыйынчылык менен кылган, ошол даярдаган аракеттеринин жана анын жүрөгүнө дагы аз да болсо бир сүйүнүч киргизе турган нерсе дейт. Экинчиси болсо аннаху фил галиб анна нафсаху кад тааллакат бидалика таам ва таваккат ила тадаввуқихи ва иштахат ан якуна ли фамин минху насибан кама кана лил айни فليرفق توقانه فليقعد معه فليرق لحرمانه من ذلك صنعه. Эми бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи алына турган хадис эмне дейт? Ар бир адам ошол өзүнүн алдында даярдаган тамак даярдаган кылган нерсесинде анын кайсы бир деңгээлде өзү жегиси келгендине карабастан ал тамак даярдап аткан адам аны жей албайт дейт. Балким ошол эле нерседен анын азыраак бир даамын татып,
анын тузун көргөн учурда дагы ал ошол тамактан менин дагы насибим болсо деген ар бир адамдын ичинде бир нерсе кылат дейт. Иштиха анын ошол аппетит ачылган учур болот дейт. Кама кана лил айн. Бул жерде кадимки эле сиз менен биз айткандай ал жерде көз акысы дагы калат дейт. Себеби дегенде ал өзү көзү менен бышырган, өзү даярдаган тамактан дагы өзү дагы жегиси келе турган бир учур болот. Мына ошондуктан ал адамды ошол көңүлүндөгү түйүлгөн нерсесине эске алып, ага жумшактык, кичпейилдик кылып, аны өзүнүн жанына отургузсун дейт. Себеби өзү жасаган нерседен аны өзүн хирман калтырып, аны эч бир даам татырбай коюу бул эң чоң бир адепсиздиктен деле. Андан кийинки хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи хадистин уландысында ва ин кана таамун машфухан қалилан деди. Эгерде ошол даярдаган тамагы эгерде азыраак боло турган болсо, эгер кичине болгон болсо дагы, башкаларга жеткизе болсо дагы, фальяда, эгерде ал кенен жете турган, көп даярдалган болсо, демек бул хадисте ал өзү менен отуруп ошол тамактан жеп, өзү менен ошол тамакты ал дагы сыйлоо керек деген бир адептигин айтып атат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи эгерде тамак аз болгон учурда эми тамак аз болуп калды деп буга бербей эле коеюн деген адамга ой келиши мүмкүн да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир адамдын канчалык кол ачык болуусу, адамдын канчалык берешен болуусу, адам ошол эле учурда ошол тамакты Аллах Таала тарабынан берилип аткан рызкыга шүгүр кылуу максатында дагы ал адам ошол колунда кызмат кылган, бышырып келген, даярдап келген адамга бир эки лукма болсо дагы даам татырып, даам сыздырып, ага ооз тийгизсин деген маанинде айтат. Иннама яфалу залика ли анна ман а'далаху кулла шейин ва фи ба'дин حله ومن استعصى عليه كثرة شيء لا يتعذر عليه قليله дейт. Демек, бул хадисте айткандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн айтып аткан сөздөрүнөн шартаганда, биздин өзүнүн жалпак тил менен айтканда, кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө деген. Демек, канчалык кең болгон сайын, адамдын демек ошончолук кол ачык болгон сайын, бул дүйнөнүн кеңдиги, бул дүйнөнүн жакшылык эшиктери, бул дүйнөнүн рызкы эшиктери ачыла берет. Ал эми кимдир бирөөнүн алга дүйнө тарга тар дүйнө дегенде, ким канчалык сараң болгон сайын, ичи тарлык кылган сайын, анын жакшылык эшиктери тарлашып, ага ушундай кең дүйнө таралашып, ал колунда ар бир бар нерсенин дагы баркына жетпей, баалабай кала турган бир учурлар болуп калыш коркунучу бар. Мына ошондуктан адам канчалык кол ачык болуусу бул адамдын эң бийиктиги деп эсептелет. Ва шай'ун мин рифқи афдал мин адамихи дейт. Чындыгында кичинекей эне болсо дагы бир урмат кылуу, кичипейилдик кылуу, жөнөкөйлүк кылуу, ол ошол кичипейилдиктин жоктугунан жакшыраак дейт. Кичине болсо дагы. Ва ба'ду лутфи хайрун мин ман'ихи дейт. Ал адамдын бир жөнөкөй болуусу менен кошо эле ал адам ошол кол астындагыларга кичипейил болуусу, жумшактыгы дагы, анын аз болсо дагы жумшактык болуусу жакшыраак, ал такыр эле жумшактык жоктукка караганда дейт. Ал мураду ан южбара хатираху ва яхтарима машаираху ва юқаддира насабаху дейт. فيطيب قلبه ولو بشيء قليل. Бул жерде пайгамбар устазыбыздын дагы бир хадис чартаган кезде айтат, бул жердеги аз болсо дагы берип коюу бул ар бир адамдын ошол көңүлү дейт. Себеби дегенде көңүл адамдын көңүлү дайым бийик турат. Ва яжбура хатираху ва яхтарима машаираху дейт. Себеби ар бир адамдын анын сезимдерин жана анын дагы ошол адамдык бир сыфатын сыйлоо деп эсептелет. Ва юқаддира насабаху, жана ар бир адамдын өзүнүн ордуна коюу деген маселе. Ва ютайиба калбаху, жана анын жүрөгүнө бир жакшылык тартуулоо, ага дагы бир жүрөгүндө сүйүнүчтү киргизүү деген маселе. Валау бишейин қалил, эгер аз нерсе болсо дагы. Демек, адам аз нерсе менен болсо дагы бири-бирине болгон бир ортодогу жылуу мамиле, махаббат ойгоно турган нерсе. Лианнал қалилу рифқу ла юқалу лаху қалил. Себеби дегенде кылынып аткан жөнөкөйлүк, жумшактык канчалык аз болбосун дейт. Бул аз да деген нерсе болбойт дейт. Ал аз болсо дагы кылынган жумшактык, мээримдүүлүк, ал ошол мээримдүүлүк бойдон кала берет деп айтат. Мына ошондуктан бул экинчи эле учурда ар бир адамдын ортосунда махаббат ойгото турган, бири-бирибиздин ортобузда бир сүйүүнү, бири-бирибизге болгон урмат сыйды ойгото турган маселе болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн ошол хадистеринде айткандай эле, тахадду тахаббу деп айткан. Силер бири-бириңерге белек бергиле, бири-бириңерге ошол көңүлүңөрдү алгыла, бири-бириңерге ошондой бир жүрөгүңөрдөн жакындык тартуулагыла.
тахаббу мына ушул кезде Аллах Таала силерге бири-бириңерге ортодо болгон жылуу мамилени сүйүүнү ойготот деп айткан. Демек, белек берүү деген кезде дайым эле биз материалдык кала нерселерди белек деп кабыл алып калган учурлар бар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар келип сураган кезде пайгамбарыбыз айтат: силер бири-бириңерге кечкеле баягы сахабалардан кээ бирлөө бири-биринин ортосунда араздашып калып аткан, таарынышы бири-бирине капа болуп калган учурларды айткан кезде пайгамбарыбыз айтат: бири-бириңерге силер белек бергиле. Мына ошол кезде ал силердин ортоңордо сүйүү, мухаббатты ойготот. Жана ошондой эле пайгамбар салам дагы бир хадисинде бир адамдар келип биз ошол белек бере албай калабыз деген мааниде пайгамбарыбызга кайрылган кезде пайгамбарыбыз айтат: силер жок дегенде бири-бириңерге ал көрбөгөн абалда, ал жаныңарда жок болгон абалда анын акысына жакшы дуаларды кылгыла. Ошол кылып аткан дуаңда ал үчүн белек. Албетте ошол белектин натыйжасы менен, ошол белектин сен аркасынан ал көрбөгөн абалда, ал жок жерде кылып аткан дуанын шарафаты, берекеси менен ортодо ар бир адамдын ортосунда жылуулук мамиле жана ортодо сүйүү ойгонот деп айткан. Бул нерсе демек баары бирибизге тиешелүү маселе. Андан кийин устазыбыз адатына көрө эле Ал-Киссату рифкул халифати ар-Рашид Умар ибн Абдул Азиз би абдихи ва итқихи деген. Бул жерде Умар ибн Абдул Азиз билесиздер, Умар ибн Хаттабтын кыз тараптан небереси болуп эсептелген. 4 халифа болсо, анын 5-чи халифа деп эсептелген. Халифат ар-Рашид деп эсептелген Умар ибн Абдул Азиздин окуясын, кыссасын алып келген. كان أمير المؤمنين والإمام المسلمين خليفة العادل Умар ибн Абдул Азиз рахимахуллах. Албетте билесиздер, исламдагы эң бир мусулмандардын амири жана муминдардын амири жана мусулмандардын имамы деп таанылган, белгилүү болгон бул Умар ибн Абдул Азиз ал-гуламун ва бирданун дейт. Чындыгында ошол Умар ибн Абдул Азиздин кол астында иштеген бир кул баланын жана анын кол астында иштеген баланын өзүнүн минип жүргөн, кызмат кылып жүргөн аты болгон дейт. Бирдаун деген бул ошол кездеги бир аттын түрү дейт. Ал аттын түрү ал-бирдаун ат-туркиюн минал хайл дейт. Ошол түрккө таандык болгон, түрк аттарынан болгон бир аттардын түрүнөн болчу дейт. Демек, ошол кезде фасал ал-гулама ан халихи фаажабаху дейт. Мына ошол кезде Умар ибн Абдул Азиз ошол колундагы кызматчы баланын абалын сурады дейт. Фаажабаху дейт. Ошол кезде ал колундагы кызматчысы жооп берди дейт. Фаажабаху аннаса куллухум би хайри илля ана ва анта ва хадал бирдаун дейт. Ошол кезде жооп берген колундагы кызматчысы: чындыгында адамдардын бардыгы жакшы деди. Адамдардын бардыгы жыргап, жакшылыкта бир гана мен жана сен жана менин кол астымдагы атым деп айтты дейт. Мына ошол кезде фатана аннаху фи ананин ва рафака бихи ва ракка лаху факала изхаб фа анта хуррун деди. Мына ошол кезде Умар ибн Абдул Азиз анын эмне максат кылып аткандыгын, анын жүрөгүндө эмне нерсе тургандыгын түшүнүп, сезип билди дагы дейт. Ва рафака бихи ва ракка лаху дейт. Ага мээримдүүлүк ырайым кылып деди. Изхаб фа анта хурр деди. Демек, адамдардын бардыгы жыргап жашап, ушу кыйынчылык сага, мага жана ушул сен минип жүргөн атка эле кыйынчылык келип аткан болсо, анда сен дагы жыргап жаша. Сен дагы эркин адамсың деп кулун азат кылып жибергендигин алып келген. Демек, ар бир адамдын кол астындагы нерселерге мээримдүүлүк, жумшактык кылуу бул исламдын жана пайгамбарыбыз алып келген шариятыбыздын эң чоң талаптарынан бири болуп эсептелет. Андан кийинки хадис болсо хадис сани вал 20 ар-рифqu бил хайвани фи сайрихи ва сафарихи дейт. Андан кийинки хадис болсо адамдарга эле эмес, кол астыңдагы айвандарга, жаныбарларга дагы ырайымдуулук кылуу, мээримдүүлүк кылуу жөнүндөгү хадисти алып келген. Абу Хурайра радиллаху анху кал Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Бул хадисти кайра эле ошол Абу Хурайра риваят кылган хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошондой айтты дейт. Ида сафартум фи гисбин فأعطى العبل حظه من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير dedi. Бул хадисте Абу Хурайра риваят кылган хадис, жогоруда айткандай эле Абдурахман ибн Сахр ад-Дауси деген толук аты менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте эмне дейт? Эгерде силер ида сафартум фи
хисбин деди. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сафар кылган кезде төө менен ал кезде билесиздер эң узак сапарга жарамдуу, жарактуу жаныбарлардын ичинде бул төө болуп эсептелген. Төө менен сафар кылган кезиңерде дейт. Фи вакти заман касратул ушби вал арди фи касратил амтар. Ушундай көп жаан-чачын жааган жерге, көп баякыл жайлоодогудай чыккан ошол чөптөрү көп болгон жерге келген кезде силер сапарыңарды сафар кылган кезде ошол жерден көбүрөөк азык ала турган, көбүрөөк ошол жаныбарлар болсо дагы ошол жерден азыктана турган, жей турган чөптөрүнөн пайдалана турган мүмкүнчүлүк бергиле деп айтты дейт. Чындыгында ошолго дагы райым кылгыла. Ошол жер ал балким суу иче турган жерге келгенде көбүрөөк суу иче турган, балким көбүрөөк курсагын тойгозо турган жерге келгенде ошол жердин чөөнүн көбүрөөк ага мүмкүнчүлүк бергиле дейт. Чындыгында Аллах Таала алар үчүн рызкы кылып өстүргөн ошол жердин чөптөрүнөн ага мүмкүнчүлүк бергиле дейт. وذلك بعدم المواصلة السير عليها بل ينبغي التعصير في المنازل والترتاح وإرادها المناهل ولترتاح وإيقافها على الأربعة لتشبع. Чындыгында ошол жерде шашпастан токтотуп ошол жерден оттондуруп алуу деген максатты айтып атат дейт. Себеби дегенде басып бараткан кезде деле жаныбар балким өзү оозуна илешкенин гана бир мүмкүнчүлүгү болбосо, калган учурда тоюп жегенге бир мүмкүнчүлүк болбой калат дейт. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан максаты дейт, ошол жерге токтотуп, ошол кол астыңдагы жаныбарды болсо дагы аны тойгозуп, андан кийин сапарыңды уланткын деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси дейт. Ошол аъти хаззаху дегенде аъти хаккаху бадаlan min хаззаху деген дейт. Ва хуа тасрихун би анна исаматаху хаккун мин хукукиха деген. Себеби дегенде ар бир нерсенин өзүнүн акысы бар, анын дагы акысын толук бергиле дейт. Ва иза сафартум алейха фи вакти санатин ай жазбин ва хума al-qahtул ард ва хулуха min al-ushb wal ma' li qillati al-amtar. Чындыгында эгерде тагыраак айтканда бир какыраган чөлгө келген кезде, какыраган өсүмдүгү жок жерге келген кезде ошол жаныбарга райым кылып, мээрим кылып, ал жерден тезирээк өтүп кеткенге, ал жерден башка жака бир сапар кылып, тезирээк бастырып өтүп кеткенге аракет кылгыла дейт. Себеби дегенде какыраган чөлгө келип, ал жерге чатырын куруп, жолоочулар ошол жерге жайгашып алба деген максатты айтып атат. Какыраган бир кургаган чөлдөргө келген кезде ылдамыраак бастырып, ошол жерден сапарын андан кийинки балким жаныбар үчүн дагы жакшыраак боло турган, кийинки барып эс алып токтой турган жерде жаныбар дагы өзүнүн рахатын алып толугу менен жана ал жерден өзү үчүн дагы азык алып сапарын улантканга жеңил боло турган бир мүмкүнчүлүк алууга ар бир адам эсин алуу керек дейт. Ва илей имкан тусафира илейхи фатажида ма таакулуху ва ташрабуху фи ва татабатау фи сейрихим. Себеби дегенде мына ошол жердей өзү тое турган, өзү бир жакшылап чаңкоосун кандыра турган жерге чейин барып, андай жерге барганда аны шашпастан жедирүү керек. Анын ошол ачкалыгын толук тойгозо турган деңгээлде болуш керек дейт. Эгерде тескерисинче боло турган болсо дейт, ал ошол тоя турган жерге келгенде аны тез бастырып, аны какыраган чөлгө келгенде, эч бир жей турган жер жок келгенде ал жерде узак убакыт калып олтуруп алуу, бул ошол жаныбарга болсо дагы кылынган зулум, анын кылынган зулум болуп эсептелет дейт. Мына ошондой эле ошол дагы устазыбыздын ар бир хадистин аягында алып келген хикаясы, окуялар жөнүндө кыстарып келет. Мына ошол кыссалардын биринде кыссат рифкул имам Абдул Бақи ад-Дихлави бил Хирра дейт. Ошол бир белгилүү өткөн 9-10 кылымдардагы өткөн улуу бир алымдардын бирөөсү дейт. Бул алымдын аты Абдул Бақи ад-Дихлави деген киши экен. Бул айтат: "Аннаху кана атуфул қалби фил мунтаха рифq" дейт. Ушунчалык ал боорукерликтин, жумшактыктын туу чокусундагы бир жөнөкөй адам эле. Касир рахмати бил халqi ва шафаqa дейт. Чындыгында көпчүлүк адамдарга ушунчалык көп райымдуу, ушунчалык мээримдүү адам эле дейт. Ушундай жөнөкөй адам болгон дейт. Хатта аннаху фи лейлати мин ал-шита al-qaриси qama min firashihi li hajatin. Ушундай бир күндөрдүн, суук күндөрүндө ал өзүнүн уйкудан туруп, өзүнүн бир хажат үчүн туруп кеткен эле. Falamma aada ra'a alayha hirratun na'ima.
Ал эми өзү туруп ажетін өтөп келгенден кийин караса өзүнүн ордуна бир мышык келип жатып алгандыгын дейт. كأنها جاءت فارة من زمهرير لتستدفئ لحفافه дейт. Бул жерде айтат, ал ошончолук баягы мышыктын жөн эле келип жатып албастан бир сууктан үшүп келип ал жерден бир аз ысынып алуу максатында тургандыгын көрүп, فَبَتَ شَفَقَهُ وَيُوقِظَهُ وَمَنَعَتْهُ رَحْمَةٌ أَنْ يُحَرِّكَهُ дейт. Чындыгында ал ушунчалык аны көргөндө мээрими келип, анын ошолду аны козгогонго дагы ырайымы келип, аны козгобостон فَيَنْتَظِرُهَا مُقَائِسًا دَبِيبَ الْقُرَّةِ فِي جِسْمِهِ وَالْمُتَحَمِّلَ المقتمر. Ал ошол киши فَقَعَدَ إِلَى الصَّبَاحِ بِجِوَارِ فِرَاشِهِ فَيَنْتَظِرُهَا дейт. Ал ошого кылган мээриминен, анын жумшактыгынан аны таң атканга чейин козгобостон карап отургандыгын кыссасын алып келген дейт. Демек, адам баласы канчалык көп жумшактык болгон сайын ал Аллах Тааланын келе турган жумшактыкты үмүт кылуу керек дейт. Куллама қарбал абду мин маулаху фатаха алейхи хазаин рахматихи ва аулаху дейт. Ал канчалык ал Аллахтын макулукаттарына, Аллахтын жараткан нерселерине мээрим кылса, ал адам үчүн Аллах андан дагы мээримдүүлүк, райым дагы Аллах Тааланан келе турган. Ва рахматуху назилатун алейхи масруфатун иля халқихи ва баракатуху василатун илейхи макнунатун фи халқихи. فحنيئا لأرباب تلك النفوس السخية والقلوب المنورة الزكية المعالم رأفة الله المعهودة والمظاهر الرحمة المشهودة дейт. Бул адам баласы канчалык өзүнүн жан дүйнөсү, анын ички дүйнөсү бай болгон сайын, бийик болгон сайын, Кудай Тааланын андан келе турган анын рахматы, бийиктиги, Аллах Таала тарабынан келе турган жакшылык эшиктери аны андан да жогору бийиктикке алып бара турган, анын ички дүйнөсүнүн, жан дүйнөсүнүн тазалыгы, жүрөгүнүн тазалыгы ал адамга анчалык болсо дагы, канчалык болгон сайын Аллах Таалага жакындата алып бара турган сыфаттардан бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул айткан осуяттарына амал кыла турган жана жашообузда башкаларга дагы жеткизип, өзүбүзгө ар бирибизге жумшактыкты, жөнөкөйлүктү сиңдирген, өзүбүзгө сыфат кылган пенделерден кылсын.